Түп айыл аймагынын Маммедалиев атындагы жаңы конушка 30 үй бүлөгө жашоого ылайыкталган 15 турак үчүн турак үйдүн курулушу башталды. Түп районунун акиминин айтымы боюнча, социалдык шаарча куруга айыл өкмөтүнүн бардыгы 7 гектар жер бөлүнүп берилген. Булар баарын деле курушпайт. Азыркы учурда биз 15 үйдү карап атышат. Биринчи 15 үйгө ушундай спонсор чыкты. Ошол 15 үйдү азыр бул эки тараптан келет. 30 үй бүлөнү биз үй менен камсыздабыз. Бирок ушул жерде мечит, андан кийин ФАП бар да. Асанабил коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен салына турчу үйлөр социалдык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө тапшырылат. Он 8 июнда район жетекчилиги, айыл аймак башчылар жана жергиликтүү тургундар, ошондой эле кайрымдуулук фондунун өкүлдөрүнүн катышуусунда Пайдубалга капсула салынды. 19 июндан баштап үй куруу иштери жүрө баштайт. Телерадио компания «Волна Исыкуля», Акжол Исламова. Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз айылында үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы иш-чара уюштурушту. ЮСАИДтин жигердүү жарандар долбоорунун колдоосу менен Абийрел коомдук бирикмеси Ысык-Көл областында үй бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөшүү боюнча жергиликтүү комитеттердин өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүп келет. ЮСАИДтин колдоосу менен Абийрел менен сельская жизнь деген коомдук бирикменен бул ушул долбоор менен иштешип атабыз. Бул биз КПНС 5 айылда түзгөнбүз. Чырак, Кабак, Желөдөбө, Жети-Өгүз, Аккучкордо. Анан ушул КПНСтер түзүлгөндө жергиликтүү эл менен сходто түзгөнбүз. Бул жерде Женсовет, айылдар кеңешинен АДКдан, жаштардан, айыл башчы сөзсүз болот. Анан депутаттарды кошуп ошондой түзгөнбүз да. Анан ушулар эмне ишти кылат? Булар айылда кандай көйгөйлөр болсо, ушу зорлук, зомбулук боюнча ушулар чечкенге аракет кылат. Тилекке каршы Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. Көбүнчө айыл жергесиндеги үй бүлөдөгү зомбулукту ачык айта алышпай, менталитетке шылтоолоп жаап жашырып коюшат дагы, анын арты кейиштүү окуя менен аяктайт. Кыргызстанда канчалык мыйзамдарды иштеп чыгышпасын, алар кагаз бетинде калып эле, ал эми үй бүлө ичиндеги зордук зомбулук көз жаздымда калып, андан психологиялык жабыр тарткандар жана каза болгондор көбөйүүдө. Статистика боюнча зордук зомбулукка эң көбү 97% аялдар кабылып жабыркайт. Алардын көбү мыйзамдарды жана өз укуктарын билбегени үчүн милицияга жазган арыздары көбүнчө сотко жетпей эле жабылып калат дагы, үй бүлөсүндөгү зөөкүрлүк улана берет. Зомбулук бул зомбулук фактысы катталган учурда Жети-Өгүз райондук иштер бөлүмүнөн атайын следственный группа келет. Следственный группа менен биргеликте биз ошол жакка барабыз. Кандай нерселерде болот фиксировать этебиз. Ал РППга катталган соң биз зомбулук жасаган адамга жана зомбулук тарткан адамга 3 күндүк мөөнөттө охранный ордер жазып беребиз. Ошонун негизинде иштер алып барылып атат, азыркы учурда жүрүп атат. Жети-Өгүз айыл аймагында азыркы учурда ушундай факттан 2 факт катталган, ал адамдар менен тыгыз иштер алып барылууда. Чолпон Мурзалиева, телерадио компания «Волна Ысык-Куля». 21 июнь күнү Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Караколдогу төргө абагында жаткан Мээрим Тилекованын ден соолугу начар экендигин айтып, анын жакындары үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Каракол шаарындагы стадионго тынчтык митинги өтүп, алар президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ак үйдө иштеген депутаттарга, акыйкатчыга, УКМКнын
жетекчиси Ташиевке, акыйкатчы Атырга бардыгына эле кат жүзүндө арызданганбыз, бирок азырынча эч кандай тыянак чыкпай эле. Биздин мэрим Тилекова ак жеринен отурат, ошол себептен айыл дагы эл дагы бардыгы уже чыдамы кетти. Тез арада чечим чыкпаса, биз аларды да кармай албайбыз. Митингге чогулган тууган тушкандары, айылдаштары мэрим андай жолго барчу кыз эместигин, жалган жала жабылып жаткандыгын айтып жатышты. Мэримди кичинекей жагынан бери билем, кошунам. Эч кандай мындай пара алат дегенине эч ишенбей элем. Себеби дегени андайга барчу кыз эмес, тарбиялуу, жакшы семьяда өскөн. Тилекованын иши боюнча облустук соттун басма сөз кызматы Айпери Абдымаликова мындай маалымат берди. Каракол шаардык сотунун тергөө судьясынын 22-жылдын 19-майында токтому менен айыпталуучуга карата 1 айлык мөөнөткө үй камагы түрүндө бөгөт кою чарасы тандалып алынган. Бул токтомго макул болбой Ысык Көл облустук прокуратурасы токтомду жокко чыгарып жана камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасын тандап алууну суранып, Ысык Көл областык сотуна апелляциялык сунуш менен кайрылган. 22-жылдын 23-майында Ысык Көл областык сотунун аныктамасы менен токтом жокко чыгарылып, айыпталуучуга 22-жылдын 17-июнуна чейин камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасы тандалган. Каракол шаардык сотунун тергөө судьясынын 22-жылдын 15-июнунда токтому менен Ысык Көл областы боюнча ички иштер бөлүмүнүн улук тергөөчүсү Жекшебаевдин айыпталуучуга карата камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасын узартуу жөнүндө өтүнүчү канааттандырылып, 22-жылдын 11-июлуна чейин узартылган. ТМТ Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасады деп айыпталат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 19-беренесине ылайык оор кылмыштардын катарына кирет. Маалымдап өтсөк, 12-майда Жети Өгүзөмө дайындардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун министр Алымкадыр Бейшеналиев билдирген эле. Айыл апа туугандары эгер сот туура кал чечим чыгарбаса, анда Бишкекке чейин барышарын билдиришти. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля». Каракол шаарында областтык администрациясында тегерек стол болуп өттү. Аны кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору жана Ысык Көл областынын акыйкатчысы, областтык прокуратура жана башка ушул сыяктуу күч органдары менен биргеликте өткөрүштү. Мониторинг жүргүзүп атабыз. Мына азыр биз военный часты и тиги психоневрологический больницаны анан бул жерден тегерек стол өтүп атат. Бул абдан туура. Бул бир канча жыл КВС СИЗОлорду ушу чогуу мониторинг жүргүзөбүз. Бул боюнча коалиция менен бирдикте ошолор менен мына канча убакыттан бери ушу мурда ушул сабалган адамдар көп болсо ошол зомбулук көрсөтүлгөн акыркы убактарда почти аягы жок келсе, негизи мындай болсо дагы мурункудай эмес, аз санда. Анан азыр ошолордун ишин дагы КВС СИЗОлордун ишин, өңгөчө КВСтердин ишин ремонт жүргүзүлүп, азыр ошол жатактарында баягы кичине условия түзүлгөн да, жылуулугу менен, суусу менен, жанакы ажатканасы менен камсыз болуп, ушул иштер каралып, азыр ушу түз жолго салынган. Кыйноолордун алдын алуу борбору 2012-жылдан бери иштеп келет. 26-июн бүткүл дүйнөлүк кыйноого кабылган адамдарды колдоо күнүнө карата 1-июндан 26-сына чейин кыйноого каршы күн деген акциясын жылда өткөрүп келишет. Улуттук борбор бир гана милицияда же түрмөдө кармалгандарды гана эмес, социалдык мекемелерде жайгашкан жарандарды да акыбалын карап текшерүү жүргүзүп турушат. Жыл сайын кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору докладдарын жогорку кеңешке сунуштап турушат. Чектөө жерлеринин тизмеги келтирилет. Убактылуу кармоочу камералар, убактылуу кармоочу изоляторлар. Кудайга шүгүр, биздин областтын аймагында терс көрүнүштөр байкалбай эле койсун дейбиз. Албетте терс көрүнүштөр Кыргызстан боюнча болуп эле атат. Биз ошонун алдын алуу боюнча иш алып барабыз. Кудай буйрса,
алдыга койгондагы чоң максаттарыбыз бар, ишке ашат деген ойдобуз. Телерадио компания «Волна Иссык-Куля», Мурзалиева, Чолпон. Каракол шаарында Равенство инвалидтер союзу тарабынан тренинг болуп өттү. Тренингдин башкы максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. Бүгүнкү биздин иш-чара болсо, майыптуулугу бар адамдарга болгон коомдогу, бул структуралардагы адамдардын көз карашын өзгөртүү жана алардын мамилесин башка нукка бурууда. Эмне үчүн дегенде, адамдардын госструктуралардын алар кызмат көрсөтөт да, ошо кызмат көрсөткөндө алардын мамилеси майыптуулугу бар адамдарга чоң таасир этет. Кээде алардын тагдырын дагы башка жака, башка нукка буруп коюшу мүмкүн да. ОБСЕнин финансылык колдоосу менен Равенство коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган тренинг буга чейин Ош жана Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн. Жалпысынан эле ушул уникалдуу майыптыкты түшүнүү программасы таркатылып жатат. Коомдук бирикме Кыргызстанда биринчилерден болуп 2018-жылы ачылган. Иш-чарага мамлекеттик кызматкерлер келип, алар үчүн ар түрдүү оюндар ойнотулуп, видеолор көрсөтүлдү. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля».